мен ойлоймун ошол эми элера жашнакай, үнү жакшы. Анан ушундай бир чоң бул тарыхый окуяга мен дагы кошулуп атканыма аябай сүйүндүм. Куттуу болсун. Билбейм да, сеники бул ушул мени ырдап жүр деп мага жазып берген. Жаныңыздан бир угалчы. Кеттик анда. Жаркыраган жылдыздуу ырчайым Элера Кабылжан кызы. Адамдык сапатын арттырып жашагын, төгүлбөй көз жашың, махаббат курчасын. Болду кайгырбастан күлүп жүрчү эми, муңайма деми кайгырбачы деп. Саламатсызбы? Кандайсыз? Кандай келип алдыңыз? Кандайсыз? Саламдашып коелу. Кандайсыңар? Элерайым, бүгүн эфирибизде өзгөчө унаа ичинде уланмакчы. Жүрүңүз, сизди унаага салып алалы. Коркутасыңарбы салып алалы деп. Кана кеттик. Бисмилля. Охо, Жактыбы сизге? сон. Мактан тартат турбайбы? Муңайба, кайгырба деп жалпыңыздарды керемет жашоого чакырган жаркыраган жылдыздуу ырчайым Элера Кабылжан кызы жанымда отурат. Унаага салып алдык. Жаныңыз тынбай эле жүрөт. Кайсыл жактан келе жатасыз? Жумуштан келатам. Айтор, жеке жумуштарымды бүтүрүп келатам го. Мандайыңыз жакшыбы? Сон. Анда биз маегибизди баштайлы. Ушундай унаа ичинде. Сиз менен ошол маектешер алдында мен Instagram баракчаңызды карадым. Буга чейинки интервьюларыңызды көрүп чыктым. Анан 4 күн мурун негизи эле гастролдоп көп жүрөт экенсиз. Анан 4 күн мурун дагы бир көлгө барып бир өзгөчө окуяга кабылып калдым деп аябай бир пост чыгарыпсыз. Анан ошол боюнча сурап алайын дедим. Деги эле жакшысызбы азыр? Жакшымын да. Бутуңуз жакшыбы дейсиз? Жакшыбы, ошол боюнча айтып берсеңиз. Жакшы. Рахмат, ошол түрк тилдүү элдердин ички иштер министрлеринин биринчи жыйыны болуптур. Биздин Көлдө, Кыргызстанда Көлдө болду. Анан аябай сонун өттү. Иш чарабыз эң жогорку деңгээлде өттү. Биз биринчи тосуп алган күнү барып мен ырдадым. Анан ал концертке чейин болду да ошол силер эме кылып аткан баардыгы эле сурайт эмне жайында, баары жакшы, сонун басып жүрөм, буттарым жакшы эле иштеп атат. Мен атты аябай жакшы көрөм. Баардык жакындарым билет. Анан эмне деп коет, минип эле сүрөткө түшүп кетип калчумун да. Анан бастырып көргөн эмесмин. Анан досторум айтып калды, сен ат жакшы көрөсүң, ат минип, сүрөткө түшүп, бире салбайсыңбы, жаның тынбай эле жүрөт, көлдүн жээгинде деп мындай сонун кылып айтышты го. Анан мен дагы өзүмдү башкача элестетип, сонун көлдүн жээгинде бастырып баратканды мындай кыялданып бардым да. Анан барсам аябай чоң ат экен. Ал атты ким досторуңуз таптырды ошондо? Аябай чоң ат экен, прям чоң да. Гүлүк ат окшойт да, мындай. Негизи ошол чемпионат экен, жарыштарга катышып жүргөн ат экен. Анан мен аны деле билбеймин го, бирок чоң ат экен деп эле отурдум. Мени эле отурганда эле мындай ичимде бир кызыктай бир коркунучтар пайда болуп баштады да. Анткени эри башкача экен да. Мен көргөн эрлер мындай эрди кармалып, мындай кулабагандай бир бекен болот да. Анын эри жок экен. Көрсө ал минбеген, только ошондой жарышка түшкөн ат экен. Анан эри да башкача экен деп эле ошондон эле паника болуп баштадым, мен коркуп элечи. Анан жакшы эле акырын жылайт го. Негизи сүрөткө тартатышты. Коркконду билдирбей, жакшы деп эле ичимен калчылдап титиреп аткам. Анан жакшы эле кичине көнүп келаткам. Анан жүдөп кетти окшойт. Атчы мен анан чаппасам же башка нормально башкара албасам, өмүрүмдө биринчи элестетик эле, өмүрүңдө биринчи жолу атты бастырып атасың да. Тем более алдыңда чемпионатты. Аябай бир кезде эле жакшы эле жүргөм. Анан жанымдагы ошол досум ары бери атын чапкылап аткан. Анан анын атын көрүп, менин атым ойноп кетти да. Ошондой чуркагысы келип кетти окшойт. Жүдөпчү. Ошентип эле баштарын монтип эле аркасын эли жокчу, кырманганда. Ооба, аркасын эле монтип көтөрүп салды. Аркасы дагы монтип көтөрүлүп кетти да. Мен өйдөгө учтум. Мен өлдүм дедим, мен уже кулайм. Концертке уже давай калдым.
бут сутум бежерим сынды же колум сынды, башым сынбайт го деп ойлодум, анткени кум болчу да. Бирок чоң таштар бар болчу да, башым деле сынып калышы мүмкүн болчу, Кудай сактады. Бүт нерсени ойлонуп жашоом ошол секундта ой күлүк деген бар го Кыргызда. Секундта бүт жашоомдун баардыгы мындай көзүмүн önүндө тартылып кетти да. Өмүрдүн таттуулугун сезип кеттиңизби? Ооба, мындай көрсө бул жашоодо башка негизи мындай өмүр, анан көп эле жумуштарды оңой эле бүтүрсө болот турбайбы? Жаман көргөн адамдарың болот да, эми любой эле адам жаман көргөн болсо керек. Сүйлөгүм келбегенчи. Ошондой адамдарга деле көрсө сүйлөп койгон оңой эле турбайбы деп, ошол учурларда мен толтура нерселерди ойлонуп чыктым да. Көрсө мынча болот экен, тигинче болот экен депчи. Көрсө жакшы иштерди жасасак болот экен, баарына жетишсек болот экен депчи. Бир четинен мен бекеринен болгон жок деп ойлоймун да ошол окуяны. Кудай ошол окуя менен мага көп нерсени түшүндүрүп койду да, баардык нерсени ойлонуп, бүт жашоону мондой ойлонуп койдум да секундта. Анан мен ойлодум, кулайм деп ойлодум, кулаган жокмун. Кайра аттын үстүнө ык деп отуруп калдым. Деп бакырып бартам, түшүргүлө деп. Жүрөм түшүп кетти ошондочу, мен чындап эле коркуп кеттим. Анчалык качан эч кимден корккон эмесмин. Эми деле коркпойм эч кимден, Кудайдан башка. Аябай коркуп кеттим ошондо. Демек ошол бир атка минип сүрөткө түшөм деп атып, жашооңузда бир өтө чоң окуя, бир таасир калтырган турбайбы ошол окуя? Өтө, антип мен деген адамда таасир калтыра албайт да. Бул Кудайдын планы экенин көрсө. Анан эми атка мине берем дейсизби же мындан ары аябай коркуп калдыңызбы? Атты го жакшы көрөт. Мен айттым ошондо түшүп баратып эле айттым, мен болду минбейм, кичине ары бери бастырып түшө аласың деди. Анан мен болду минбейм, $1 миллион берсеңер да минбейм, коркуп калдым десем, саяпкер айтты, антип айтпа, наоборот, минип көнүп турушуң керек. Эгерде сен ошончо калтырып койсоң, огош бетер анда коркуп каласың. Сен ошол коркунучуңду жеңип, минип үйрөнүшүң керексиң деп айтты. Эми буюрса кичине мындай жөнөкөйрөөк аттар менен үйрөнөмүн го буюрса. Жакшы, чындыгында бул окуяңыз азыр көрүүчүлөрүбүзгө да өтө кызыктуу болуп атат болуш керек. Элер айым, сиздин жаныңыз тынбайт экен. Буга чейин интервьюларга да чакырсак, тиги жак, бул жак деп айтор. Анан негизи президенттин катышуусундагы иш-чараларга дагы көп барасыз. Ошол боюнча комментарий берип кетпейсизби? Неге сизди чакырышат деп коеюн? Неге именно мени? Негизи көп эле ырчыларды билем, бирок сиз барасыз. Мен деген иш-чараларга. Рахмат, ошону байкап турсуздар Мен ойлойм, эми көп эле барат, көп ырчылар барат, балким кээ бирлери Инстаграмды жакшы колдоно албагандар, балким билишпейт го, катышкандар, постоянно катышкандар делечи. Анан мен дагы бүт жерде ошол филармонияга киргенден бери 2 жыл болуптур. 2 жыл болуп калыптыр да. Убакыт ушунча бат өтүптүр. Филармонияда ошо жумушка киргенден баштап, ошол кирген айымдан баштап мен ошол резиденцияда даярдап баштаганмын. Ошондон тартып эле мен тынган жокмун да. Кайсы иш-чара болсо, сиз барсыз. Мен бармын го. Кудайга шүгүр, Кудай куткылсын. Мен ойлоймун, ошол эми элера жашнакай, үнү жакшы, иштеш керек деп эле иштетип атышат го. Анан мен ар бир нерсеге максимально маани берем. Мисал үчүн костюмдарга. Мамлекет төлөп бербесе дагы, мисалы концертке, мен өзүмдүн жанымдан акча чыгарып төлөп, ошол концерт жакшы болсун, ошол жерде мен жашнакай көрүнөйүн, мамлекеттин жүзү болуп атканымдан кийин акча табылат, жакшы нерсе, идея болсо деп эле жакшы көйнөктөрдү, костюмдарды өтө маани берип тандайм. Ошол эле өзүмдүн каражатыма. Бирок кээде болот, көйнөктөргө да төлөп берген учурлары болот. Бирок баардык күнү андай болбойт, баардык жерде, баардык концертте андай болбойт. Эми ар кандай болуп калат да. Анан ошол эле костюм. Эми чүпүрөк деген эмне деп коет эле, адамдын көркү чүпүрөк, ошол главный негизгиси ошол костюмдарга, анан ошол эле макияж, прическаларды дагы мисалы өзүмдүн жанымдан чыгарып ошол нерселерге дагы өзгөчө маани берем. Балким ошон үчүн дагы мени көп жактарга эме кылышат деп ойлоймун да. Чакырышат. Анан даярдыктарды дагы мисалы 3 күндө жатташ керек болот, кээ бирларды 4 күндө жатташ керек болот. Бир жумада эң аз дегени бул 2 күн же 3 күн да. Өздөрү сунушташат, ооба, ошолорду ушунча күндө жаттай аласыңбы депчи.
анан мен жаттай алам деп айтам. Анан балким ошол оперативно иштегендиктен дагы мени катыштырышат болуш керек деймин да. Анан элер жаттай алат, костюму жакшы, жүргөн турганы жакшы, мүнөзү жакшы деп ошон үчүн да тандашат го дейм. Бирок эң башкысы сиздин бул үнүңүз болуш керек. Чындыгында ал нерсени эми айтпаса да деп коебуз. Айтпаса да белгилүү. Үнүм. Ошо сиз айтып атсаңыз да ойлонуп кеттим. Ошо чын эле айымдарга көп, макияжына, жасанганына эле көп каражат кетет да. Кайрадан чыгармачылыгыңызга айталы. Жан Өзбекстан деген чыгарманы сиз ушул Өзбекстандагы бир иш-чарага барып, аткарып, анан ошол ырыңыз дагы ушундай бир кеткен да. Сиз эле мактагым келип турат окшойт чын эле, бирок бүгүн ошол боюнча айтып берсеңиз. Жан Өзбекстан деген ошол айтпадым, жаңы филармонияга жумушка киргенимде мен ошо Өзбекстандын делегациясын тособуз деп калышты. Анан ошол жака ушул ырды мага ошо айтып калышты. Ушул ыр ушундай. Ошол убакыт тар болчу анда дагы. 4 күнбү, 5 күнбү ушундай болчу. Анан мага угусканда эле угуп көрүштү, жетекчилер чакырышты мени, анан угуп көрүп эле негедир мен көзүмөн жаш тегеленип, мындай ырды угуп эле деп башталып эле, башталганда эле менин жүрөгүм бир кызыктай болуп мындай башкача сокту да. Көзүмөн жаш тегеленип, бир маанисин түшүнбөй эле. Маанисин түшүнөт атам. Түшүнөм, өзбекче түшүнөм да. Укмуш түшүнбөйм, түшүнөм. Аябай көзүмө жаш келип, таасирленип, бир башкача болуп кеттим да. Анан жаттай алам, ооба мен даярдайм деп айттым. Анан мейли, всё, анда даярдан. Сага ишендик. Фокусуңду ушулга бур, только ушу менен эме даярдан, алектен деп тапшырма беришти. Ошондо жаңы биринчи жолу Жан Өзбекстанда 2 жыл өмүрдө болуп калабы. Ошондо Өзбекстан делегациясы келгенде ырдаган экенмин. Ошондо да аябай сонун чыккан, эстрадный симфонический оркестрдин коштоосунда, хордун коштоосунда болгон. Ошондо келген Өзбекстандын делегациясы дагы аябай ыраазы болушуп, таң калышып, мени өзбек кыз деп ойлошуптур. Өзбекстандан келген эме окшойт, жоксо бир өзбек го деп ойлошуптур. Кийинге чейин, азыркыга чейин өзбек деп ойлошуптур. Биздин кыргыздар дагы ошо өзбек кыз деп ойлошуптур. Негедир? Жок, мен кыргызмын дедиңиз. Айттым, кыргызмын. Биздин жетекчилер деле айтышса керек, кыргыз кызыбыз, биздин кыз депчи. Анан аябай ошондо эле биринчи ырдаганымда эле аябай сонун кабыл алышкан. Андан бери анан бышып жетилип анан ошол быйыл маданият күндөрү Өзбекстанда болду го. Анда барганыбызда кыргыз өзбек достук концертинде ошол эстрадный симфонический оркестр менен Өзбекстандын хору менен коштоосунда болду. Ырдадым. Эки өлкөнүн, Өзбекстандын, Кыргызстандын президенттери катышкан. Сиз жогоруда айткандай биз азыр мына ак үйдөн да өтүп баратабыз. Ак үйдө да ачылышын ырдап кеттиңиз да өткөндө. Ооба, жаңы ак үй, Окмуш, сон, ичинен да аябай сонун экен. Ичине кирип ошол аябай сыймыктанып сүйүндүм. Ушундай бир заңкаган Кыргызстандын биринчи алгачкы курулган хан сарайы да. Өткөндө ошентип алгачкы Кыргызстандын хан сарайында ырдаганым үчүн аябай сыймыктанып турам деп пост чыгаргам Инстаграмга. Анан бирөө жазып коюптур, алгачкы эмес, бул экинчи да деп. Ал эски да, ал СССР кезинде курулган да. Бул Кыргызстан эгемендиктен кийинки курулган бул эң биринчи хан сарайыбыз да. Анан ушундай бир чоң бул тарыхый окуяга мен дагы кошулуп атканыма аябай сыймыктанып сүйүндүм. Куттуу болсун. Жакшы. Элер айым, негизи эле көптөгөн чыгармаларыңыз чыгып келе жатат. Анан ошолордун арасынан эң эле мага жакканы Аселдейим деген чыгарма деп айтып келесиз да айымачы. Анан бул эмнеден улам бул чыгарма сизге жагып калган? Мага да кызык негизичи. Анан сизди ырдаталы. Алгач айтып бересизби? Же ырдап бересизби? Кыскача айтып берейин, эмнеге анчалык жакшы көрөм? Анткени сонур. Андан сырткары ошо Аселдейим мен ырдап жүргөн версиянын минусовкасын, аранжировкасын ошол өтө таланттуу аранжировщик, обончу Мирлан Ниязов деген байкем жазып берген. Атайын багы бул сеники деп мындай бир башкача мындай билбейм, мындай сеники бул ушул менен ырдап жүр деп мага жазып берген да. Анан ушунчалык аранжировкасы жагат, мындай ушунчалык кооз да. Мага окшош мыне. Ошон үчүн аябай жакшы көрөм мындай. Бир башкача кооз да, мындай
өзүмө окшотом. жакшы көрөсүзбү же дагы бир адам балким таасирлентиби бул ырдап Жок. Андай эмес, просто чекең. андай билбейм, мен өзүмө окшотом аранжировканычы, ичиндеги эмелери, инструменттери ушунчалык көркөм да. Ошон үчүн жакшы көрөм. Келиңиз анда сизден ушул чыгарма болсун. Кеттик анда. Башталган деле, учуп баратат. Сиз деле эстеп турайын мен. Чыгарманы. Учуп, ушунчалык. Татымың тонун балы аселдей, сүйөмүн балким алыс сезилдей, арзумду аягандай туюлармын, ичимден канча сага эсилбейин, 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 аселдейим. Тобулагы аккандай, алма бүчүр ачкандай, айга долбон жаккандай, мен сени сүйөм. Жаздын таңы аткандай, булбул гүлүн тапкандай, айга жолбон жаккандай, мен сени сүйөм. Тобулагы аккандай, алма бүчүр ачкандай, айга жолбон жаккандай, мен сени сүйөм. Жаздын таңы аткандай, булбул гүлүн тапкандай, айга жолбон жаккандай, мен сени Керемет. Рахмат. Чыгарма болду. Ойлонуй алыш керек да. Ушундай укмуш. Муңайма адеми чыгармасынын тарыхына дагы кайрылдык, тарыхын дагы билип алдык окшойт. Келиңиз эми бул чыгарманы аткарып бербесеңиз болбойт. Болбойтпу? Ооба, жаныңыздан бир угалчы. Кеттик анда. Коштоп билеп туралы. Эч ким муңайбасын. Жашосун. Бакыттын булагы эч качан тыйбасын, унутпай досторуң төбөлүк сыйласын. Эсиде өмүрдө бош жүрмөс келин, ар бир мүнөт кадырын сен бүгүн сезгениң. Муңайба деми, кайгырба деми, муңайба деми, кайгырба
болбосун. Биз дагы бул чыгарма менен бир жыргап алдык окшойт негизи эле ал баягы чыгармачылыкта жүргөнүңүзгө эми канча убакыт болуп калды? Ооба, туура эле сурадыңар. 2015-жылы келгем шаарга. 2015-жылы Бибисара Бейшеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетине тапшырганмын. 2020-жылы бүттүм. Бюджет бөлүмүндө окудум. Музыка факультетинде эстрадный вокалдан сабак алдым. Эстрадный вокалдан сырткары мен өзүм классиканы аябай жакшы көрөм. Окууну бүткөндөн кийин классика тармагынан дагы бир аз билим алдым. Мугалимдерге, чоң мугалимдерге барып сабак алып жүрдүм. Өзүм кызыккандыктанчы. Азыркыга чейин деле вокалга барып, ар дайым үнүм жакшы формада болсун деп, ар дайым да постоянно деп көнүп калып турбузбу айтты, орусча айтып. Ар дайым ошол үндү формада кармап туруш үчүн иштетип келатам да, иштеп турат күнүгө иштейм. Анан ошондо 2015-тен баштап эле ошол университетте окуп жүргөндө эле бизди концерттерге толтура жөнөтчү. Бүт баягы практика ошол кезде эле болуп калыптыр деймин да, мындай тартынып же тиги бу деген сыяктуу нерселер ал кезде деле жок болчу. Ошондо көп эле болуптур. Жаңы экинчи курс болгонумда жаңы патриоттук ыр ырдап чыкканмын. Ынтымакка жарчы бол деп аранжировка жазып, ошондо ыр деген ушундай жазылат турбайбы, анан клип ушундай тартылат турбайбы деп 2017-тен баштап калат окшойт. Анан аябай мындай күчтүү мынтип башта сайып алып иштегениме бир 4 жыл болуп калган окшойт да. 4 жыл болуп калды. А так ошол 2015-жылдан бери эле баштаганмын. Мындай профессионально. Анан учурда мына тойлордон дагы такыр бошобойсуз, тойлорго да жетишесиз. Анан бирок баягы той ырчысы деп деген дагы бир мындай элдин көз карашында ушундай сөз бар го. Ошол нерседен коркпойсузбу? Той ырчысы болуп калдым дегенден. Той ырчысы деген элдин баары эле тойдо жүрбөйбү. Анан мен ойлойм эми элдер ошончо жактырып, сүйүп чакырып атат да, сүйбөгөн адам чакырмак беле. Анан ошончо чакырып аткандан кийин жок мен той ырчысы болуп калам деп отура берсем дагы болбойт го. Мага жагат элдер менен аралашып, маанайын көтөрүп, буга чейин деле, Муңайбага чейин деле толтура ошол тойлорго барып жүрчүмүн. Анан азыр дагы барып атам. Аябай көп адамдар тойлорго барып калганда, мисалы, апалар кече күнү эле, мисалы, апа келип алып аябай мени кучактап, бетимен өп, толтура Муңайба эмес, мен талайымдан деп элем. Ошол ырды ырдап атсам, чыгып алып аябай билеп, менин жанымда карап, ушундай бир сонун болуп турду да. Көрүп алып аябай мындай таасирлендим го, ушул кандай ушул ушинтип колдоп, кадимкидей сүйүүсүн сездим да. Анан мен ойлойм, тойлордагы бул жакшылыктар, той ырчысы деп эме андай болуп калгандан коркпойм. Анткени бул жакшы нерсе. Мен байкашымча, ошо сиз көбүнчө кыргыздын улуттук кийимдерин көп кийесиз, кандай иш-чара болбосун, кайсыл жерге барбаңыз, ушул улуттук кийимдерге басымдуулук жасайсыз да. Бул өзүңүздүн тандооңузбу? Же бирөө тандап береби? Ошол мен өзүмдүн тандоом, биринчиден бул мен өзүмдүн тандоом. Бирөө тандап берсе, бир жолу кийип, экинчи жолу кийбей коюшуң мүмкүнсүң. Мага жагат, биздин менталитетке дагы туура келет. Өтө мындай бир жалжайып да кийине албайм, анткени биздин салтка дагы, динибизге дагы туура келбеген нерсе го. Анан мен көбүнчө эле ошол узун көйнөктөрдү кийгенди жакшы көрөм. Өзүмө да жагат. Мен ошон өзүмдү мындай комфорттоо сеземин да. Ошондой болгондочу. Сахнага сөзсүз ооба. Дайыма узун көйнөктөрдү кийем, улуттук көйнөктөргө басым жасаган аракет жасайм. Анткени мен Кыргызстанды сүйөм. Мекенimдин мындай кандай десем, патриот кызымын десем жаңылышпайм. Анан бардыгын ошол патриоттуулукка чакырмакмын. Анан ушул клиптеги көйнөгүбүз дагы ошол улуттук да ошондой эсептелет. Формасы, тигилгени боюнча. Анан ошол көйнөк дагы тренд болуп, Муңайба көйнөк деп тренд болуп кетиптир да. Мен аны өзүм да билбептирмин. Мен Нурзат Делегат дизайнерим өзү да билбептир. Элира десем, Муңайба көйнөк деп тренд болуп кетиптир го деп күлүп атпайбы? Анан сон эмеспи деп атам да, сон болду десем, ооба дейт. Кыргыздын
ошондой узун көйнөк клипте мен чачымды өрүп алганмын. Чач өргөн, кыргызча көйнөк кийген, узун көйнөк кийген, жабык көйнөк кийгенди мындайча айтканда тренд болуп кетти. Бул экөөбүзгө тең плюс деп аябай сүйүнүп кеп калабыз да көрүшкөн сайынчы. Ушундай көйнөгүн сурагандар болдубу анан сатып алам деп? Сурагандар болду, берчи деп. Анан көпчүлүгү ошондон кийин ошол Нузат эжеге барып, дизайнерге барып, аябай айтат, толтура дал элераныкындай көйнөк, ошо корсетти дагы анары кайсы тарабында, солбу, оңбу, сол болсо сол, ошондой кылып тигип бериңиз деп заказга толтура келип атат дейт. Тойго барсаң, эси бир жака барып калсаң, сеникиндей бүт баардыгы кызыл көйнөк болуп жайнап турса, сен таң калба деп ошентип атпайбы? Бул бир жакшы нерсе болду негизичи, ошондой көйнөк да тренд болуп кеткени, бул баардык нерсе тренд болгон окшойт. Көйнөгү бийи, айтор. Сон Жакшы. Элер айым өтө бир сонун кызыктуу маек болду мен үчүн, жалпы көрүүчүлөрүбүз үчүн дагы десем болот. Биздин эфир аяктап калды, анан соңку суроом болсун. Алдыдагы пландарыңыз, деги эле чыгармачылыкта кандай өзгөчөлүк киргизейин деген ойлоруңуз бар? Алдыдагы пландарыңыз, максаттарыңыз? Алдыдагы пландар көп, максаттар дагы көп. Кудай ден соолук, узун өмүр берсин. Ошол буюрса жасай турган иштерибиз аябай эле көп. Өзгөчөлүк, жаңылык дейбиз, ошол өзгөчөлүк биздин өзүбүздүн тарыхыбызда деп ойлойм. Өзүбүздүн ошол улуттук нерселерибизди казып чыгарып, тарыхыбызды эле издетсек, менимче жакшы нерселер чыгат. Анан жакшы негизи YouTube каналыма салып турчумун. Элера комуздун коштоосундарда айт, аккордеондун коштоосундарда айт депчи. Ушундай бир чакан проект сыяктуу. Ошол буюрса ошол рубриканы дагы жаңыртып, бат-баттан аккордеондун, комуздун коштоосунда ырларды жүктөйм. Буюрса көпчүлүк күтүп калды окшойт. Көптөн бери жүктөй элекмин, убакыт болбой атат, бирок көп угармандар суранып башташты, мага чалып да башташты. Кээ бир тааныштарым эмнеге ошол жок болуп калды рубрикаң деп. Буюрса ошол рубрика жанданат. Анан сырткары дагы сонун ырлар, клиптер тартылып даяр болуп атат. Кудай буюрса мындай дүйнөлүк форматтагы дагы толтура проекттер бар. Буюрса сонун болот баардыгы. Жалпы көрүүчүлөрүбүзгө кайрылып кетиңиз. Анан эң ушул эмеси, Кудайга чексиз шүгүр биринчиден. Анан мени колдогон ата-энеме, бир туугандарыма, жакындарыма, ошол эле мени чындап угуп, чындап жакшы көргөн угандарыма силерге дагы чоң рахмат таазим кылам. Аябай ыраазымын. Биздин элден айланса болот. Ошол көтөргөн дагы эл болот экен, түшүргөн деле эл болот экен. Көтөргөн, менин өнөрүмдү сыйлаган асыл инсандарга аябай ыраазымын. Бар болуңуздар, ден соолукта болуңуздар. Негизгиси ден соолук. Силерге да чоң рахмат. Жалпы жамаатыңыздарга рахмат. Тунук эфир. Бул биринчи эмне? Долбоордун эң алгачкы эмеси. Чыгарылышы. Алгачкы чыгарылышы. Алгачкы сиз болдуңуз да, конок. Чакырдык. Рахмат, чоң рахмат баалаганыңыздар үчүн. Ошол баарыңыздарга ийгилик, узак өмүр каалайм. Тынчтык болсун, мекенибиз өссүн. Мына урматтуу көрүүчүлөр, биз дагы Элер айымдын үйүнө келдик. Элер айым, сизге чыгармачылык ийгилик, атайын убактыңызды бөлүп бизге келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиремин. Кыргыз элинин сыймыктуу бир кыздарынан болуп жүрө бериңиз. Чыгармачылык ийгилик. Чоң рахмат. Келип бердиңиз, эми кетип бериңиз да коюп. Ой. Силер эмесиңер го? Келип берип, анан салып алып, анан кетип берип. Келбей койбойм деди. Жакшыңыз. Чоң рахмат. Соңар эфир болду. Узатып коюңузду. Давайте. Рахмат. Кирип чай ичип кетти дейин десем, мейли кетти. Өзүңүздөр көргөндөй, Элера Кабылжан кызы менен болгон маегибиз өтө сонун маанайда уланды. Ал эми кийинки конок ким болот? Комментарийге жаза кетиңиздер. Сиздер менен коштошобуз.